1983-жылы 23-сентябрда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин сессиясында Кыргыз мамлекетинин тили жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Кыргызстан көп улуттуу өлкө. Анда кыргыз элинен сырткары орус, казак, өзбек, тажик, уйгур, корей, дунган, немис жана башка улуттар жашашат. Мамлекеттик тил улуттардын ортосундагы байланыштын, пикир алышуунун куралы. Кыргыз тили өзүм сүйлөп үйрөнгөм. Абалтадан ата-бабам сүйлөгөн. Сен бар кезде мен тирүүмүн, мен бармын. Сен жоголсоң, мен жоголом дүйнөдөн. Кыргыз тили жүрөгүм, манас ата туу туткан. Кыргыз тили мекеним, менин өлкөм Кыргызстан. Сен кыргызча сүйлөгөн, башка тилди сен анчалык сүйбөгөн. Кыргыз болуп өз тилиңди унутсаң, кыргыз эмес макурт болуп жүрбөгүн. Мен кыргызмын, өз тилимде сүйлөймүн, эне тилим мекенимди сүйөмүн. Кыргызстанда жашаган соң туугандар кыргызча сүйлөгөндү үйрөнгүн. Кыргыз тили жашап турса, биз чыныгы улутпуз. Ата, апа деген сөздөн бар үчүн биз улукпуз. Кыргыз тили бизге керек, биз кыргыздын уулубуз. Эне тили сактай билген жаңы, доордун